Assalamu alaikum. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен Билерман-Ордо интеллектуалдык клубунун күйөрмандары. ЛТР'де бүгүн Билерман-Ордо оюнунун 2-чи сезону башталат. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Сагынбек Мамановдун командасы Ордого келген. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштасам. Демек, 2-чи сезондун 1-чи турунда Иманбек Нурдинов Ордого чакырылат. Иманбек Нурдинов журналист кесибин аркалайт. Мелисбек Музулманов мектеп мүдүрү, педагог, Кыргыз-Түрк достугу мектебинин директору. Тагырагы Шатман Маматисаков мыкты билерман номинациясынын ээси. Насриддин Ахунов энергетик. Илгиз Шамырзаев педагог. Жана команданын капитаны Сагынбек Маманов мыкты билерман номинациясынын ээси. Карьераны өнүктүрүү борборунун жетекчиси университетте. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу билермандар. Сагынбек мырза, Ордого кош келипсиздер. Мына көптөн бери күткөн 2-чи сезон дагы башталды. Сиздердин оюңуздар менен сиздер ойногондон бери бир топ убакыт өттү. Кечеги финалдык оюн Семет Амиралиевдин командасы 6-5 эсебинде 1 упай айырма менен Тилекке каршы дейбиз айтор жеңилип калды телекөрүүчүлөрдөн. Бирок мына бүгүн сиздер аябай катуу даярдыкта келдиңиздер. Команда оюнга даярбы, Сагынбек мырза? Даярсыздарбы? Биринчиден саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы Ордо. Буюрса маанайыбыз өтө жакшы, болушунча даярдандык, аракет кылып, буга чейин да жакшы оюн көрсөтүп келгенбиз. Мына бүгүн дагы Кудайым колдосо, жакшы мыкты деңгээлде оюн көрсөткөн аракет кылабыз. Буюрса команда даяр. Командага жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалап, биз анда оюнду баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде суроо жөнөтүүнү кааласаңыздар, азыртадан баштап мына биздин мониторлордо даректерибиз турат. Эсеп демек азырынча 0-0. Биздин башкы демөөрчүлөр Араван цемент заводу, Заман карыткан Сапат, Барбол Атамекендик өндүрүштүк фирмасы, Адал жана татуу шириндиктер ар дайым сиздер үчүн. Жана биз биринчи раундду баштайбыз. Биринчи раунд. Биринчи раунд 1000 сом акча коюлат. Биринчи раундтагы суроого кимдин суроосуна туш келер экен? Сиздерге каршы биздин ар дайымкы суроо берүүчү телекөрүүчү Гулянда Имарали кызынын суроосу келиптир. Урматтуу билермандар, мен суроону окуйм. Көңүлүңүздөрдү мониторго бурмакчымын. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга дүйнөгө эң белгилүү болгон Starbucks кофе сатуучу брендинин логотипи турат. Бул АКШдагы эң белгилүү кофе сатуучу бренд. Дүйнө жүзү боюнча таралган. Жалпысынан 191 000 кызматкери бар. Бардык мамлекеттерде бар дедим. Бирок Пакистанда ушул логотип айырмаланып башка мамлекеттерден башкача жасалган. Урматтуу билермандар, суроо: Starbucks компаниясынын башка өлкөлөрдөгү эми ушундай логотип менен Пакистандагы логотиптин айырмасы кандай болушу мүмкүн? Пакистанда кандайча жасалышы мүмкүн бул логотип? Эмнесин өзгөрткөн? Кетти минута. Биринчиси да бул түз Пакистандын желеги ушул түстө. Ошондо экинчиси мусулман өлкө экенин эсепке алганда мына ошол аяк нормально эле. Жылдызчаны алып туруп ай кылып койгон эмеспи ошону? Жылдызчаны жана ай кошуп койгон болушу мүмкүн. Жылдызчаны мен да ошону ойлоп атам. Желегин чагылдыруу максатында да Пакистандын желегин чагылдырууда айды кайсы бир жерге кошуп койгонбу же
Пакистан динге негизделген мамлекетпи? Динге негизделген. Ислам негизделген. Ошол желектей түс жакшы вариант. Ошондо ай коюш керек. Ошого токтолобузбу? Ай, дагы кандай бир өсүмдүктөрдү кошкон байланыштуу болсо, мисалы Сауд Арабия андан дин катуу кармагандагы мамлекеттер бар да, андан да күчтүү. Алда ак түс жок да теги. Бирок окшош да. Ошо менимче ошо жылдызчаны ай кылып койгон эмес ба, мындай кыла? Кофени же Жок, тескерисинче башка түскө боёгон Мынанын Суроого келип Сагынбек. Мамлекет неме? Талкууну токтотобуз. Урматтуу алып барчы, бул суроого жоопту Насирдин Ахунов берет. Насирдин, Пакистанда бул логотип кандайча өзгөртүлгөн? Урматтуу алып баруучу, бизде бир канча вариант чыкты, бирок биз токтолчу вариант конкреттүү түрдө айтканда бул Пакистан өлкөсүнүн желегине желегиндеги түстөргө окшош болгондугуна байланыштуу түсүн өзгөрткөн болушу мүмкүн. Мисалы жашыл, актан бөлөк түстө болушу мүмкүн. Демек, сиздин оюңузча бул логотиптеги жашыл түс башка түскө алмашкан. Ооба, менимче ошондой. Кандай түскө? Балким эме күрөң болушу да мүмкүн кофенин түсүнө. Айтор жашыл түс алмашкан. Жашыл же ак бирөөсү алмашкан, себеби экөө бир жашылды эгер экөөнөн бирөөсүн тандаш керек болсо жашыл дейт. Айтор түс алмашкан. Ооба. Жоопко алган. Талкуу учурунда ар кандай ойлор чыкты, туура ойлор дагы чыкты, туура эмес ойлор дагы чыкты. Пакистан калк аябай көп жайгашкан өлкө, мусулман өлкөсү. Анын ичинен демек бул логотипте мусулмандар үчүн балким бир кандайдыр эрежелер туура келбегендиги үчүн дагы Starbucks компаниясынын логотипин Пакистанда мына минтип өзгөрткөн. Кыздын жүзү бекитилген чачы менен кошулуп, мындайча айтканда бул толкун үстүндө бир кемеге окшогон бир көрүнүштү пайда кылышкан. Айтор адамдын жүзү алым салынган. Бул ушул шарият эрежелерине туура келбейт деген ой менен. Туура жооп бар эле негизи. Бирок шатмандан чыкты окшойт. Эсеп 1-0. 1-0. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. Экинчи раунд. Ошто Starbucks деген бренд менен кофе барбы жокпу, Кудай берди? Менимче жок, Ошто капучино бар, Американ кофе бар, дагы билбейм кайсылар. Дамир Шерматов Өзгөн районунун тургуну сизге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1200 сом. Мен суроосун окуйм. Кыргызда эң бүгүнкү күндө аябай популярдуу болуп баратат. Негизинен өзү мурда деле популярдуу болчу, бүгүн өзгөчө көңүл бурулуп атат. Аламан улак оюну, көкбөрү. Илгери ата бабаларыбыз ушул аламан улак тартыш учурунда улакка чаап ат чаап бараткан жигиттин токумдары чачылып же үзүлүп кете турган болсо, кокусунан аттын токумдары. Анда алар ошол жигиттин кайсы бир журтун сурашкан. Эркек кишиде 3 журт бар деп айтылат да. Илгиз туурабы? Ата журт, кайын журт, анан тага журт, тайке журт дейби? Ооба, тай журт. Суроо. Илгерки аламан улакта токумдары чачылып кеткен жигиттен кайсыл журтун сурашкан? Кетти минута. Эгер мында көйт көрсөңөр токумдары жок. Кайын журт. Аял тиги берет, ошол кайын журт болот. Ооба. Тага жуттан болбойт, Токто, тага журтта бериши мүмкүн. Неме? Тай берет да. Жок, бу жерде токумдар токумга көңүл бурбайсыңар. Токум менен берет да, тай журт. Тага журт. Тага журту энчиленген атты немеси менен берет. Бирок баарын эле бере берген эмес да. Эмес да. Ал жагын эске алыш керек. Сөзсүз эле тай эмес. Бирок Анда тага журт же кайын журтса жооп бериш. Бирок тигиш жагына карасак, Тайкелери энчилеп берет да, бирок. Тайкелери энчилеп берет. Энчилеп берет. Жок, энчилеп берет, бирок бул жерде Сөз. Бирок токум жөнүндө кетти. Аял тиги берсе теширлүү деген кайсына? Маселе. аял тиккенби өзү? Эгер өзү кулап түшсө, үйрөтпөгөн болот. Бирок токум чачылып кетсе, демек тай журттун ошо тага журттуу менен ошолорду мындай уяткаруу мындай бышымыраак кылбаптыр дегендей. Ошондой маани. Себеби
жерде аягына токтоло турган болсок, Сагынбек мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Мелис Музулманов жооп берет бул суроого. Эми Кыргызда жигиттин 3 журту бар, өзүңүз айткандай. Ата журту, тага журту, кайын журту. Эр токумунга келе турган болсок, Кыргыздын салты боюнча баланын ошол жигиттин тага журту ага атайын энчилеп, ошол токулгалуу ат мингизген. Ошондо дагы аны эгерде кайын журту деген дагы вариант болуп атат биздин эмнеде топто. Бирок андай дейин десек, билебиз биз. Анын эр токумдардын бардыгын эле аял кишилердин бардыгы эле тиге бербейт. Ошондуктан адамдар кимге тиктирди, кандай ошонусун билип, ошону балким уят кароо максатында жигиттин тага журтун сурашкан. Демек сиздин вариантыңыз тага журту. Ооба. Тайке журту. Тайке журтун сурашкан. Жооп кабыл алынат. Мен туура жооп айтам. Башында аябай кайын журтка басым жасадыңар. Ооба. Тайке журт ат энчилеп берип аткан болсо, дагы эмне айып тайке журтта? Маселе кайын журтта, урматтуу билермандар. Кайын журтта, анткени ал жигиттин аялынын чококтугу жөнүндө сөз кетип атат. Бир карап койбойбу үстү башын депчи. Кыйга өттүңөр да, кыйга өттүңөр. Оозунда турган туура жоопту алмаштырып атасың, Мелис мырза. 2-0 эсеп. Дамир Шерматов 1200 сом акчалай утушка ээ болуп атат. Эсепти биз өзгөртөбүз. Калгандарын билип атканда сен жакта калып эле кое ийгилейт. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Сагынбек Мамановдун командасы 2-чи сезондун 1-чи турунда ойноп жатат. Азыр болсо команда 2 упай артта калууда. 2 раундда тең командада. Эми бул оюн албетте туура жооптор чыгып атканын баарыбыз байкап атабыз. Супер блиц. Сагынбек мырза, сизге да ошондой эле суроо. Ким калат командада? Урматтуу алып баруучу, командабыз менен кеңешип, ар бирибиз эле биз ушундай принцип койгонбуз, баары даяр болуптур, бирок бүгүнкүгө ушул Шадман мырзаны чыгаргыбыз келип атат, ийгилик каалайбыз. Шадман Маматизаков блиц раундда калып атат. Шадман мырза, Сайфулла Исмановдун суроосу. Эмнени көрүп турасыз, Шадман? Саат. Саат, кадимгидей саат, Убакыт өтө маанилүү, Шадман мырза. Сайфулла айтып атат, мен кечинде 20:00-дө уктайм. Уктоодон мурун ушул күкүк будильниги бар саатымды эртең мененки саат 9-а коюп уктайм. Суроо. Мен канча саат уктайм? Ушул сааттын алдында. Кетти 20 секунд. Шадман. Саатты көрдүңүзбү жакшы эле? Канча саат уктаймын деп атат. Саат 8-де уктадым дейт. Бирок мен эртең мененки 9-га койдум будильнигин дейт. Негизи мен өз канча саат уктайм бул сааттын алдында деп атат. Менин оюмча 1 саат уктайт. Себеби? Себеби бул механикалык сааттарда күн түн деген 2 бөлүмү жок. Мисалы 9-а койгон болсо, 1 сааттан кийин эле кайра будильник болот. Ошон үчүн 1 саат эле уктайт. Себеби будильник болгондо 1 сааттын ичинде ойгонот. Эгерде андан ары өтүп кетсе, кийинки эртең мененки 9-да кайталанат. 1 сааттан ойгонот. Жооп туура. Анткени бул күкүгү бар будильниктер канча саатка коюп бекитсеңиз деле ар саат сайын чыгып сайрай берет. Ойготот да, бул эрежеси ушундай механиканынчы. Экинчи суроо. Айнура Акжолова, Ала Бука районунан. Урматтуу Шадман мырза, орто кылымдарда Кытайда өтө тырышчаактык менен илим издегендер көбөйүп кеткен. Ошол себептен илим алам деген адамдар күнү-түнү өздөрүн сынакка даярдашкан. Алар бардык көңүлүн жалаң гана окууга багыштап, жада калса уктап калуудан да коркушкан.
Кызыгы алар уктап калбоо үчүн ар кандай ыкмаларды пайдаланышкан. Мисалы үчүн тез жүзүн муздак сууга чайкаган, буттарын сууга салып отурган, атайын чөптөрдү жыттап, айтор уктабаштын айласы. Дагы бир уктап калбоо максатында алар шыпка арканды асып коюшкан. Жана ал ыкма аларга өз пайдасын тийгизген. Эми суроо. Ал аркан адамдар уктап калбоосу үчүн кандай кызматты аткарышы мүмкүн? Кетти 20 секунд. Уктап калбас үчүн кандай кызматты аткарган? Шыпка асылган аркан. Менин оюмча адам арканга бир учун колунда кармап, экинчи учуна бир оор нерсени коюп, үстүгө илип койгон болушу мүмкүн. Адам уктаган учурда колу бошоп кетип, жанагы оор нерсе ылдыйга түшкөн. Ошонун негизинде адам ойгонгон болушу мүмкүн. Арканын бир учун колуна байлаган дейсизби? Мен туура жоопту айтам. Баарыбыз жакшы билгендей, Кытайлар чачтарын өстүрүп жүргөн, Шадман мырза. Алар үйүндө сөзсүз түрдө, илим изилөөчү адамдардын үйүндө сөзсүз стол болот. Аркан столдун үстүндө асылып турган жана китеп окуп жаткан адамдар ага чачын байлап коюшкан. Эгер уктап кете турган болсо, алардын чачтарын аркан тартып турган. Колун эмес, Шадман, чачын байлаган. Тилекке каршы экинчи суроодон дагы Шадман мырза. Мен биринчи суроону өткөрмөкмүн. Туура эмес жооп берип калды. Мелис мырза чачы жок болсо да калпагын мыкчыган боюнча калып кетти. 3-0. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. 4-раунд. 4-раунд. Нурлан уулу Нурилим суроо жөнөткөн суроосунун байгеси 1300 сом. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл буруңуздар. Европадагы тарыхчылар тарыхта болуп өткөн окуялардын негизинде мына ушундай чиймелерди түзүп чыгышкан, ушундай логикалык чиймелерди. Суроо. Сиздер көрүп турган бул сүрөт кайсыл тарыхый окуяны чагылдырат? Минута кетти. Байрак турат, желек турат, канжар турат. Бул жерде бир неме эмеспи, таңга эмеспи, күү деген. Жо, бул кандай окуя тарыхка байланыштуу? Жок, мындай дүйнөлүк неме? Кеменин деле парустарын окшотот. Титаник эмне болушу? Европа тарыхтарында. Европада дагы эмне Бул окуялар? бычак эмеспи? Бычак. Ошол жанагы эмгек куралдары да. Окуя деп атат. Тарыхый окуя. Эмне болушу мүмкүн? Согушка эмне тийишеси жана? Согушта жакшы Кресты воскресеньябы? Окшобойт да? Бычак же кыпчактарга байланыштуу жок. Биздин эмне ортодо бир нерсе бар, биздин заманга чейин биздин заман. Европалдан Америкага барыш эмеспи? көрүктөр баягы болгондо. Же эки нерсеге тиешелүү кандай окуя бар, Ошол кеме Түндүк Америка, Түштүк Америка эмеспи? Европа. Жок. Дагы эмне бар? Согушунун белгиси эмеспи? Же кандай? Кандай согуш? Не кырчак деле согушкон дейм. Мындай болмок да, булар экөө бир багытта болуп. Сагынбек. Ордон алабыз. Калымтын баягы эмеспи? Сагынбек. Урматтуу алып баруучу, мындай конкреттүү маалыматтык суроо болуп калат. Эмнегедир кыйналып атабыз. Ордодон чын жүрөктөн жардам алабыз. Ордо чын жүрөктөн жардам берген сагынга. Кетти 20 секунда. Бол. Нурстан.
Парусчулар ойлоп таап атат. Парусты кеме Парусты кеме десе. Ордо. Понял. Немеге Америкага жол ачышы. Ордо. Урматтуу алып баруучу, бул жерде эме тарыхта билебиз, Христофор Колумб 1492-жылдары ачылыштар кыла баштаган, тагыраагы жаңы материкти. Ошондуктан эме ошол учурдагы ачылуу же болбосо бул чындыгында кеме аркылуу же бул кемедеги бир маек деп койсок да болот. Анан эми 44 деген мамлекет эскере атат. Бул ачылыш 1492 Христофор Колумбга тиешелүү бир ачылыш деп токтолобуз. Макул. Желек Мен кабыл алдым. Европадагы тарыхтагы болуп өткөн белгилүү окуялар. 44 пычакка окшоп турат. Башында пычак делиңер. Пычак. Юлий Цезарьдын өлүмүн эстешиңер керек болчу. Анткени Юлий Цезарь биздин замандын 44-жылында бычакталып өлтүрүлгөн. Тарых тастыктагы маалымат ушул, Сагынбек мырза. Эсеп 4-0 азырынча. Эсеп 4-0. Суроо ээси Нурлан уулу Нурилимди биз 1500 сом утуш менен куттуктайбыз. 5-раунд. Раунд. Хан ага Токтомуратов Бишкек шаарынан силерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1700 сом. Урматтуу билермандар, Союз убагында Япония СССРден аябай көп өлчөмдөгү бөтөлкөлөрдүн, айнек буюмдардын сыныктарын сатып алып баштаган. Сатып алынган товарды Японияга жетери менен деңиздин жээгине ташташат. Бул япондордун дагы айлакер, мындай бир ишкер иш билгилигинен белгисиз десек дагы болот. Урматтуу билермандар, япондор эмне үчүн сатып алынган бөтөлкөлөрдүн сыныктарын деңиздин жээгине ыргытып салышкан? Өзү сатып алган болсо, эмне үчүн бөтөлкөлөрдү ыргытып салышкан? Карагайларга кесип туруп, кемелерге жүктөгөн дагы. Баргандан кийин сыртындагы карагайлар чыгарып туруп, ичинде кумду, башка кум дагы бар да, мисалы. Кумдукка менче жанагы алган ба? Сыртын алганда, мен ошону яшикти алгам. Ошону алгам. Же баягы темир кандайдыр бир сууга чектөө адамдар түшүп кетпесин деп, же болбосо суудан сыртка чыкпасын деген баягы китке окшогон нерселерчи. Оор жүк ташуучу машиналарды алышкан жаңы эле машина. Бирок баягы темирлер да. Мисалы мурда азыркыла баягы жаңы идиштерди сууга салып, эски кылып чыгарып неме кылышат го. Жок, булар сыныгын ыргытып жатат да. Аларга идиш керек, сыртында идиш керек. Японияда коркунучтуу жаныбарлар жок, мындай жээкке чыга турган, ошолор чыга албай калышат. Мен ошол маалымат бар. Мен географиядан уккам да. Урматтуу алып баруучу, Яшик. Жөн ыргытып барабыз. Сагынбек. Эмне керек деп атат бул жерде? Мелис мусулман жооп берет, урматтуу алып баруучу. Урматтуу алып баруучу, ушул сыяктуу маалыматты бир аз башкачараак вариантты уктук эле, бирок туура келатат, дал келатат. Мен жеке пикиримде, команданын да пикири ошого кошулуп атат. Орусиянын аймагын билебиз, кеңге жана токойлорго бай өлкө. Ошондуктан Япон эли ошол атайын мындай идиштерге салдырып, карагайдан жасалган атайын баягы яшик деп коебуз орусчасы. Атайын кутуларга, жыгач кутуларга салдырып туруп, анан алып барып белгилүү бир жерге жеткенден кийин ичиндеги кумду же ичиндеги мусорду ыргытып жүрүп, ошол эмне сыртындагы карагай жыгачтарды пайдаланган деген маалыматыбыз бар эле. Ушул биздин вариантыбыз ошол. Сыртындагы идиш катары орус элинин токойлуу карагайларында карагайлар же жыгачтары керек болгон. Жооп туура. 4-1. Бирмиң 700 сом команданын эсебине өттү, жазып коюңуздар. Жана билермандар тарапка упай ачылды. Оюн улантылат, 6-чы раунд. Раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн
экинчи сезон 1-тур Сагынбек Мамамдын командасы телекөрүүчүгө каршы ойноп жатат. Азырынча 1 упай гана алышты. Телекөрүүчүлөр 3 упай алдыга чегип кетип атат. Жазайым Эркинбаева, Каракулча район тургуну, сизге каршы суроо жөнөткөн суроосунун байгеси 1800 сом. Телекөрүүчү суроо берүүчү өзү дагы ушул студияда. Атактуу Мона Лиза жөнүндө суроо. Насрахун. Насир, угуп атасыз мени? Угуп жатам. Сиз ушул картинага кандай баа бересиз? Албетте Леонардо да Винчинин талантына баа бербей айла жок, бирок негизин алып караганда бул картина мага жакпайт. Урматтуу Насирдин, сүрөттөгү Мона Лиза, эгерде сиз капалуу болсоңуз сизге капалуу көрүнөт, эгер сиз кубанып турсаңыз сизге кубанычтуу көрүнөт. Эмне үчүн? Кетти минута. Каш жок. Биринчиден кашы жок. Кашы жок болду. Дагын. Кашы жок. Мисалы Биринчи каш. Бу жакшы көрүнгөн эмнеде? Жакшы көрүнгөн. Жакшы көрүнгөн жүзүнүн мына жердеги мындай оозунан чыккан тартылганда да бетиндеги эмес. Жини келген же күлгөнүнүн каштагы билдирет го. Ооба. Ошол себептүү болушу мүмкүн. Ошо кашы жок, баягы билинбей, баягы эмоция билинбей. Ооба, кашы жок болгон үчүн эмоция билинбейт да буда. Жакшы. Бөлөккө ракы берип койгон болду. Жаман көрүнүп. Кандайдыр бир. Жок, ошол кашта, биринчи кашта анан кийин мына жүздүн жылмаюусунда, тартылышында. Адам кайсы бир тараптан көргөндө да байланыштуу эмеспи? Неге? Баа эриндеринде болот. Эмнени? Эриндеринде болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Неге эриндери жакшы жаман? Кабакта да эмнерди де? Ашың болбосо да кашың болсун деген кыргыз сөз бар. Эгерде күлүп манайын жакшы учурда карасаң, мага күлүп көрөсүң. Адамдын өзүнөн көрөм. Адамдын настроениянсы жакшы отурган болсо, Ушуга мен жооп берип берем. моюн жакшыраак иштейт экен, мынтипчи, мынтип карапчы. А эгер настроенияң жаман болсо, Сагынбек, Урматтуу алып баруучу, Мелис Музулман жооп берген аракет кылат. Мелис. Жок, биринчи сизден сурайынчы, сизге жагабы, жакпайбы? Насирдинге жакпайт экен. Мен деле мага деле жакпайт окшойт, себеби эч кызыгып карабапмын мунучу. Болгону билем, ушу географиядан агайыбыз аябай баалуу болуп, бир жактан экинчи жакка ташылып, ушундай бир даңазалуу сүрөт экенин эле билем да. А бирок эч ушу кашы кабагы жөнүндө, башкасы жөнүндө эч ойлонбопмун. Демек мындай жакпайт да, көп кызыккан эмесмин. Бул жерде биринчиден бул сүрөттө айымдын кашы жок негизгиси. Көзү бир тарапты карап турат. Анан уурт тарабы, мына ооз тарабы жылмайгандай көрүнгөн, жылмаюуну да башканда берип аткан үчүн мына ушул 2-3 негизги себеп. Анын бир эле мезгилде адамга жылмайып дагы бир эле мезгилде кабагын салып турганын билдире турган мындай абалды берип турат да. Ошондо сиз кайсы бирине токтодуңуз? 3 вариант айтып атасыз да? Бирөөнү басым жасашыңыз керек. Эми көбүрөөк кашы го. Кыргызда деле сөз бар. Баягы кашы менен кабагынын ортосунда же баягы кашың болбосо да ашың болсун деген сыяктуу да. Себеби адамдын жылмайып же башка болгонун билдирип турса керек ошол. Көзү менен кашы да. Демек сиз кашка басым жасадыңыз. Ооба. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Ашың болбосо да кашың болсун дедиңизби? Кандай дедиңиз? Ашың болбосо да кашың болсун. Мона Лизанын азыр биз каш коюп көрөлү анда. Кана кандай болор экен каш коюп көрсөк? Насрахунга эми жагат. Мынаке каш коюп көрдүк. Каш коюп көрсөк, жылмай эле калат экен го Насирдин. Жооп туура. Каш. Мени кесиргиле. Мона Лизага каш койсо, эгер сиз күлүп карасаңыз, Насирдин сизге күлүп көрүнөт. Эгерде сиз манайыңыз жок карасаңыз, сизге мана жок, анткени каш да. Эсеп 4-2. Суроонун авторунун кашы окшоп кетет экен. Эсеп 4-2. Оюнлантылат 7-чи раунд. Феруза Абилованын суроосун окуйбуз.
урматтуу билермандар, Улуу Британияда мурдагы убактарда бул нерсе 18 жашка чейинкилерге жана 60 жаштан жогоркуларга, ошондой эле боюнда бар аялдарга берилчү эмес. Кандайдыр бир эреженүү сөз болуп атат. Суроо. Эмне бул? Эмне жөнүндө сөз кетип атат? Кетти. Өлүм жазасы. Өлүм жазасы. Өлүм жазасы. Өлүм жазасы. Точно? Точно эле? Урматтуу алып баруучу, жооп даяр. Мөөнөттөн мурдабы? Өлүм жазасы. Өлүм жазасы. Урматтуу алып баруучу, Илгиз Шамырзаев жооп берет. Урматтуу алып баруучу, адашпасак, бул өлүм жазасы. Өлүм жазасы деп ойлойсуз. Ооба. Жооп тура, 4-3. Бул өлүм жазасы болчу. Ушундай бир ырайым болгон экен. Кайсы бир категориядагы адамдарга сиздер 4-3. Билермандар жакындашып баратат десек болот. Көрсөтүүнүн өнөктөшү Идея дизайн студиясы. Идея сенин идеалдуу стилиң. 8-чи раунд. Бүгүнкү күндө Британияда өлүм жазасы барбы, жокпу Илгиз? Бүгүн жок деп атат го, жок болсо керек. Америкадачы? Америкада бар деп уккам бирок. Улук мырза Эрмекбаев Өзгөн районунун Куршап айылынан силерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 2100 сом. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, 1960-жылы балыкчылардын шаары деп аталган, бирок азыркы күндө дүйнөдөгү эң бийик имараты бар Бурдж Халифа жайгашкан Дубай шаарындагы кызыктуу көрүнүш боюнча сөз кылгым келет дейт. Дубайда айрым бир райондорунда жол боюнда мына ушундай чаң баскан бир автомашиналар турат да Дубайда. Ар түрдүү маркадагы автомашиналар. Эми суроо. Мындай көрүнүштөгү унаалардын көчөдө мына ушундай абалда турушунун себеби эмнеде? Эмне үчүн булар ушинтип турат? Кетти минута. Салык эмеспи? Жок. Бир мыйзамды бусканда алып барып салык койгон, салык ушунча жогору болгондуктан адамдар албай коет да. Жок, мисал. Жок, бул эски Англия кирген көргөзмө. Бул иштеген эле машина болгону баягыда коюп койгондо жетип коет го безери. Эмне болгондо? Ломбардка. күрөсканабы? Жок, ломбардка коюпсуң. Эски Бул машина 1960 жылы Ломбард. 60-жылда мамлекеттик Менде бир ой бар. Кандай ой? Мындай эски. шамал көп болгон го. Неме белгини билдирип турган эмеспи деген ой келди. Машина дейсиңби? Дубай. Ооба. Мисалы шаң алып келет, бизде тура берет го. Аларда кум да бар. Бирөөнүн белгисин, бир жеринби, ээлеп аларда кичине турса чаң болуп кетет да. Болушу мүмкүн, ошо территорияны жана максат. Территорияны билдирүү максатында да башка келе. Баягы салык эле эмеспи бул? Жок, ичинде 29 Жол эрежени бузат да. Жол эрежени бузат. Шаардын ичинде машинанын ылдамдыгын тез айдагандыгы үчүн эрежени буздуң деп салып алып барып коюп коет. Баягы акчасы ушунчалык жогору болгондуктан чаң басып кеткен да. Болушу мүмкүн, бирок бул жерде Англия Эми Дубайдын баягысы бул жерде бир эле эрежени бузуу жазалоо өтө билдирбей, убакыт, эгер убакыт канча убакыт көп турган болсо, ошончо калыңдыкта чоң басышы мүмкүн. Жогору да. Жок, 1960-жылда болот да бул. Ошондо деле жогору. Сагынбек. Ким жооп берет? 30 секундда сурадыңарбы Сагын? ооба 30 секунд. Кетти 30 секундда. Кимдердин машиналары, кимдин машиналары деп атат да. Болду, мындай болушу мүмкүн. Урдалган машина болушу мүмкүн бул. Урдалган. Кайра эсине берет да. Жок, мындай дейди. Бирөө машинасын алтырса, Салыгын төлөй албагандардын машинасы. Да. Биз жылда төлөйбүз го, ошондой болсо керек. Балким башка жактан келген машиналар, Башка жактан келген машиналар. Башка жактан келген машиналардын салыгы көп болгон, а? Мерседес. азыр бул суроого жоопту Насирдин Акмулов берет. Насирдин. Башка варианттар чыкты. Эгер команда мени кесилсин, ушу акыркы секундаларда башка ой келип кетти, пикир. Бул машиналар, автоунаалар тактап айтканда урдалган машиналар болушу мүмкүн. Урдалган Машиналар. Дубайда. Ооба.
машина Дубайда ордобайт. Урматтуу алып баруучу, ушул жерден жоопту кабыл элек болсоңуз, жоопту өзгөртүп көрөйүн. Команда менин пикиримди колдободу. Андыктан урматтуу алып баруучу, жоопту кабыл элексиз, андыктан мен жоопту өзгөрткөнгө мажбурмун. Бул салык төлөгөндөрдүкү же болбосо жол эрежесин бузуп, айыппулун төлөгөн машина көргөн жоксуз. айдоочулардын унаасы болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Ушунча күн албай тура берет экен да, демек анда. Пулу жок экен дубайлыктардын. Жооп кабыл алынат. Дубайлыктарда акча жок болсо, бир $100 жок болсо Болушу мүмкүн. Мен туура жоопту айтам. Ордодон вариант сурагым келип атат. Ордодо кимде кандай ой бар? Насирдин жообу туурабы, туура эмеспи? Бар. Урматтуу алып баруучу, биздин вариант болуп атат. Бул Эмираттардын мыйзамдарын бузган чет элдиктер. Алар акчасы көп. Бул Гелендваген, бул кымбат машина. Ал ээлери болсо өлкөдөн депортациялап чыгарылып кетирилгендер. Машиналары калып кеткен. Ушунда мага жооп бердиңби? Деп ойлойсуңар? Деп ойлойбуз. Баймат. Урматтуу алып баруучу, биз депортация деп ойлоп атабыз дагычы. Депортация болгон адамдардын машинасы. Башка идея деп койбу? Депортация болгон адамдардын машиналары. Варианттарды угуп көрдүм. Мирлан. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Биздин команданын оюнда кичине мындай башкачараак ойлодук. Бул машиналар жанагындай кумдун куюну бар го. Песочный буйра деп коет. Ошодо калып кеткен машиналар го дейм да. Анан ошондо чаң басып туруп калган кичине. Мен туура жоопту айтам. Туура жооп. Дубай шаарына бул аябай көп адамдар келет. Чет өлкөдөн турист болуп келет деген. Бүгүнкү күндө аябай турист агым күчөп аткан шаар. Ошол жерде албетте Дубайда тартип мыйзам күчтүү. Автоунаа урдоо такыр мүмкүн эмес Насирдин. Мүмкүн эмес. Мен жергиликтүү калк айып пулун төлөй албай калса да мынчалык абалда кармабайт. Үйүндө турушу мүмкүн, же кайсы бир 2-3 күндөн алып кетиши мүмкүн. Бул көп убакыттан бери турат. Эч ким тийбейт. YouTube'да дагы бир топ ушундай видеолор бар. Чет элден келген туристтер ар кандай абалдарда мыйзам бузушат. Чет элден келген туристтер, чет өлкөдөн келген. Ошол адамдарга тиешелүү болгон унаалар. Алар алып кетмейинче, өздөрү келип алып кетмейинче, буларга эч ким тийбейт. Ошол адамдарга тиешелүү болуп тура берет, урматтуу билемандар. Чет өлкөдөн келген адамдардын мыйзам бузган унаалары 5-3, жок 5-3. Тактоо иретинде айтсак болобу? Негизинен мен команда капыл болсо керек деп ойлойм. Команданын жообу негизинен туура эмес деп ойлойм. Эмнеге мен аз комментарий берип кетейин. Бул Дубай кандай шаар? Албетте булар туристтердин эсебинен жашаган шаар. Биринчиден. Анан экинчиден бул машиналар өтө көп убакытка тургандыктан ушундай бир аябай бир жаман акыбалга келип калган да. Анан ошол булар чет элдиктер болгон үчүн алар мамлекеттен чыгарылып кеткен, ошон үчүн алар машина таштап кетүүгө мажбур болушкан. Ошон үчүн турат. Эгер жергиликтүү калк болсо, 1000 салык болсо деле бул машина алып кетишмек. Себеби билесиздер, салык күн өткөн сайын аябай бул эме көбөйө берет салык. Тем более бул машинага салынган салык бул Дубайда аябай кымбат. Ошондуктан чет элдиктер мындай аракетти жасашпайт, жергиликтүү элдер мындай аракетти жасашпайт. Булар ошол жалаң гана чет элдиктер жасай турган аракет. Ошондуктан мен сиздин чечимиңизди туура деп эле баалайм. Түшүнүктүү. Мен ошого айтып атам да, басым чет өлкөлүк адамдарга болуш керек эле, Сагын мырза. Азырынча 5-3 телекөрүүчүнүн пайдасына чечебиз бул раундту. Суроо ээси Улук мырза Эрмекбаевди биз 2100 сом утуш менен куттуктайбыз. Жана телекөрүүчүлөр тарапка 1 упай кошулат. 9-раунд. 9-раунд. 9-раунд 2200 сом акча бай катар коюлат. Оюндун башкы демөөрчүсү Араван цемент заводу. Араван цемент заводу Заман Карыткан Сапат. Сагынбек Мамановдун командасы бүгүн биринчи турда өнүп жатат. Гүлзат Кабылова, Кара Суу районунун Теки айылынын тургуну. Сиздерге каршы суроо жөнөткөн, суроосунун байгеси 2200 сом. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар. Чыгыш философторунун бири Бузрук Мехр
Бузрук Мехир минтип айтат дейт. Кеңешчилер мага аябай көп кеңеш беришет. Бирок менин эң жакшы кеңешчим бар. Ал бул жагы көпчекит болуп атат. Демек сиздер байкаган болсоңуздар, ал денесиндеги кайсы бир көрүнүштү мисалга айтып жатат. Мен эң жакшы кеңешчим ушул деп атат. Кайталап коюңуз. Денесиндей дедиңизби? Суроону кайталап койсоңуз. Кеңешчилерим дейт, мага аябай көп кеңеш беришет деп атат. Анын кеңешчилери бар экен да. Аябай көп кеңеш беришет дейт. Бирок мен эң жакшы кеңешчим бар. Ал деп өзүнүн бир денесинде бир эмени көрсөтүп атат да. Жүрөкпү? Жүрөк да. Кайсыл жерин көрсөтүп атат? Кайсы жер көрсөтүп атат? Минута кетти. Ушу чачын агы. Чачын агыбы? Мен эң жакшы кеңешчим чачым, себеби ушунча окуп чачым агарып кетти деген. Жок. Болушу мүмкүн. Жок. Жүрөк. Болбосо акыл деп коюшат го көрөк. Же акыл. Жок, мындай да. Дене мүчөсү. Эгерде дейт, мисал айтайын мен мисалы пайгамбарыбыздын деле хадисинде эгерде кайсы бир нерсеге денеңер тынчсызданса, ал демек арам дейт да. Жүрөк. Ал тура эмес нерсе. Ошон үчүн чыгыш дегенге менимче жүрөк го. Башка нерсе жок. Акыл Европада, Америкада бул неме көрөк болсун. Кеңеш берүүчүлөр, бирок кеңешти ким берет? Кеңешти акыл берет. Акыл качанышты, акыл көбөйгөн сайын чач агарат да. Мен эмеспи? Ал айтып атат, мен кеңештерим бирок эч ким мага ак чачтарым чалып кеңеш бере албайт. Жок, бирок чач акыр жүрөк аркылуу неме болобу? Тандай эле. Мисалы көп маалымат окусам, анын ичинен эч жүрөккө токтолойлубу? Мисалы жүрөк. Мен акылым бирок не? Денесинин бир мүчөсү, бирок а? Мага шеңгеле жиктет. Берейлиби? Чачымдын агы дейм. Жок, мисал кандай болот чачым агы деген? Менин кеңешчилерим көп, бирок эң жакыны ушул чачым. Ушуга токтолобу. Болду, ошо токтолойлубу. Сагынбек. Урматтуу алып баруучу Илгиз Шамырзаев жооп берет. Илгиз Шамырзаев. Илгиз. Урматтуу алып баруучу, бизде ар түрдүү ойлор чыгып атат. Негизинен эки эле ойго токтолуп атабыз да, жүрөк анан чач. Анан мен окуган маалыматтарга караганда, балким алмаштырып атам, бирок ушул жакын келип атат да. Менин кеңешчилерим көп, бирок эң жакын кеңешчим менин ушул чачтарым деп айткан да. Чач, агарган чачтарым ошол кеңешти адамга ким берет? Өзү менен өзү сүйлөшкөндө кеңешти акыл берет. Акылдын белгиси катары адам канчалык көп китеп окуганда ушул чачтын актыгынан билинет да. Мен ошол мен эң жакын кеңешчим ушул чачтар маанындагын, ушул чач мактары деген маанинде айтып атабыз да. Демек чач агарган сайын мен акылымда курчуй берет деп атат. Курчуй берет. Жооп тура. Чачтар. 5-4 эсеп. Билемана бир упай алышты. Сакал мурут чачты. Мен кийин ойлонуп калдым. Сал жерден жүрөк өтүп кетейин дедиңер, э? Жөнөкөй эле жооп болуп калмаган экен. Ойнулантылат 10-чу раунд. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. Онунчу раунд. Команда өтө кооптуу абалда турат десек да болот. Бир жагынан анткени телекөрсө 5-ке барып калды. Назима Дубашева Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун багысы 2300 сом. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган бул сүрөт кайсы бир бийди чагылдырат? Кайсыл бий бул жерге назарга тутулган? Урматтуу билермандар, кетти минута. Урматтуу алып баруучу мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Насирин акын жооп берет. Атайына Жалалабадтан келди, ушу жигит жооп берет. Урматтуу алып баруучу, бул бийдин аталышы дербиш деп коет, эме түркчөсүндө. Мевлана там аталышын билем, кыскасын айтканда жанагы ак кийим менен бир жакты карап айланып ушул эме сыяктуучу бутун манжасы менен киргизет ушул жергечи. Ордунан жылбай бир орунда бул түрктөргө Осман дөөлөтү убагында калган бир бий болуш. Жооп тура. Түрк бийи. Эсеп 5-5. Билермандар телекөрүүчүлөр менен теңдешти. Жана эң акыркы 11-чи раунд, чечүүчү раунд. Урмат Чечейбаев, Бишкек шаарынын тургуну. Сиздерде 1,5 мүнөт
үнөмдө барбы? Ооба. 1,5 мүнөт үнөмдө бар. Фото суроо. Урматтуу билермандар, бул эки сүрөттү маанисине карап туруп, бул сүрөттү бириктирсе болот экен, бирок кантип маанисине карап? Минута кетти. Дарвин эволюциясында турабы. Да, бул баягы маймыл кийин эме кыскасы адам бир таштанды турган болсо, жолдо бир четте. Ошону ийилет, биринчи маймыл ошо кийин турат, кийин кайра. Кыскасы адам качан таштандын жерден алып урнага салганда адам боло баштайт. Бул экология. Экология кийин мындай болуп жаратылыш эме боло берет. Ушуга токтой берели. Маалымат бар болчу. Дагычы. Дагы таштап алды. Убакыт бар, 11-чи раунд. Үнөмдөгөн керек. Бар билим маалымат негиз. Силер салыстап көрүңүлөр, 1,5 мүнөт убакыт бар. Салыстап көрүңүлөр. Ушундай болушу мүмкүнбү? Жок, ушу азыр айтылган маалымат негиз бар биле натыйжасында жаратылыш караса, табият бирдей эмгек дагы бар да берди. Эмгектин натыйжасында мына таштанды, мына биринчи демек ортодо таштанды бар, таштанды бар. Эмгек. Таштанды секин тазаланып тазаланат. Акырында эме болот. Түрлө мына. Астыңкысы дагы эмгек теориясы, үстүңкүсү дагы кыскасы эмгектенсең, ошондо даракка деле адамга да ортодо адам мусор алып атканы, анан тазалап ошентип атканы барбы? Көчөт тегип атканы болду. Кандай дейсиң? Но ортодо сүрөт чыгыш керек да азыр ошондочу. Кандай ошондо биринчи таштан бар экен. Жок, ортодо сүрөт чыкпашы да мүмкүн. Чыкпаш деле мүмкүн. Так, ошондо чыгармайлы байланыштуу коелу. Ооба, чыгармайлы. Эмгекке токтоло беребизби? Жок, токтолбой. Мындай жооп берет. Бул таштандын жаратылышты сактоо боюнча экология. Эмгек аркылуу экологияны сактоо. Жок, баягылар да. Ошо жаратылышты. Жок, эмгек аркылуу экологияга байланыштырабызбы? Жаратылыш жан досум экен да. Жок, экологияны Сагын убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, экологияга тиешелүү. биз акыркы жоопту Насир Нахмунов беребиз. Бул эки сүрөт канткенде бири кетип атат телекөрүүчү. Эки эле сүрөт, башка сүрөт жок. Бирок канткенде бири кетип атат. Мааниси чыгыш керек бирокчу. Бир сөз менен айтайын жоопту. Бир сөз менен айтсаңыз деле болот негизи. Экология. Эми комментарий. Биринчиде даракта биринчи дарак кыйылып турат, бул деген экологиянын талкалануусу. Бул жерде телекөрүүчү сиздердин назарыңыздарды чындыгында эле экологияга бургусу келген. Доктор, экология. Экология. Анткени адам өнүккөн сайын экология өзгөрүшү мүмкүн. 6-5 эсебинде Сагынбек Мамановдун командасы биринчи турда жеңишке жетишти. Жана биринчи турда экинчи сезон биринчи туру билермандардын пайдасы менен аяктап атат. 1 упай менен алдыга чыгып атат команда, 1 упай менен. 6-5 эсебинде оюн жыйынтыкталды. Жеңүүчү команданын курамы булар Сагынбек Маманов, команданын капитаны Мелис Музулманов, Шатман Маматисаков, Насирдин Ахунов, Иманбек Нурдинов жана Илгиз Шамырзаев. Мына ушул команда бүгүн жеңүүчү аталды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, демек биздин өнөктөшүбүз Барбол компаниясынан сиздерге шириндиктер тартууланат. Мына ушул команда бүгүн жеңүүчү аталды. Барбол адал жана таттуу шириндиктер ар дайым сиздер үчүн Билерман Ордо деген эксклюзивдүү атайын жасалган торт сиздерге беле катар берилет. Ушуну менен бүгүнкү оюн соңуна чыгат. Техникалык режиссерлук топко операторлорго мен ырахмат билдирем. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө, ассалому алейкум.